Сооротуучу Кудай. 14-октябрь. Бир үй бүлөнүн окуясы менен бөлүшүп кетейин. Жаш жигит болуптур. Бир нече жылдан бери матрос болуп иштеп келген экен. Деңиздерде жумушун кылып, оокатын кылып жүргөн. Үйлөнөр маал келип, болочоктогу келинчеги менен кыялданышып, үйлөнөрү менен деңизге саякатка чыгып келебиз деп пландаштырышат. Билеттерди алдын ала сатып алып коюшат. Бирок так ошол саякатка чыгаар күнү кандайдыр бир көйгөйлөр болуп, алар кемеге жетишпей калышат. Ойлогон пландары ишке ашпай, абдан капа болушат. Түшүнбөстүктөр болуп, бир аз чатакташа да кетишет. Алардын кыялы ишке ашпай калып жатса, албетте капа болушат да. Бирок эртеси ошол кемеге эмне болгонун угушканда, экөө тең бири-бирин үнсүз тиктеп калышат. Алар жетишпей калган кеме кыйроого учураган экен. Анча-мынча адамдар гана аман калышыптыр. Эми 2 жаш ишке ашпай калган кыялына таптакыр башкача карашты. Кудай биздин жашообузда кантип иштейт? Жашообузда борон чапкындар болот. Биз алардын болушун каалабайбыз. Бирок көп учурда Кудай бизди туура жолго салуу үчүн дал ушундай жашоо борондорун колдонот. Демек, биз ойлогондой болбой калса, капа болушубуз керек эмес. Анткени римдиктерге жазылган катта 8-бөлүм 28-аятта мындай дейт: анын үстүнө Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга баардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз.